Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кадамжай шаарынын тургундары, урматтуу шайлоочулар. Жаңы дем, жаңы күч, жаңы Кыргызстан саясий партиясы менен биз Кадамжай шаардык жергиликтүү кеңешинин депутаттыгына аттандык. Өзүбүздүн командабыз менен биздин шаардык кеңешке өзүңүздөр билесиздер, 6 партия аттанып жатат. Биздин партия номер 6 жаңы Кыргызстан саясий партиясы. Биз конкреттүү шаарыбыздагы көйгөйлөрдү билегендигибиз жана чече алгандыгыбыз үчүн ушул депутаттык шайлоого баратабыз. Экономикалык жана социалдык жактан шаарыбызды өнүктүрүү үчүн жоопкерчиликти өз мойнубузга алуудан коркпойбуз. Биз командабыз менен, партиябыз менен шаарыбызды өнүктүрүү үчүн көптөгөн пландарыбызды, программабызды жазганбыз. Алардан кыскача айта кетсек, биздин шаарыбыз өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле чек арада турат, бирок бүгүнкү күнгө чейин Чал Таш, Таш Кыя, Жаңы Жер, Кара Жантак участкаларына чек ара статусу алына элек жана ошонун артынан биз ниет кылганбыз, артынан түшөбүз, буюрса чек ара статусун алып, ушул элибизге, жерибизге, ошол жердеги пенсионерлерге жеңилдиктерди жана алып келебиз деген ишеничтебиз. Шаарыбыздагы ар бир көчө, ар бир үйгө таза суу жана жарыктандыруу болуш керек. Жарыктандыруу менен жаңы шаарыбызды биргеликте курабыз деген ниеттебиз. Ошондой эле Жаңы Жер участкасы толук асфальттоо биздин программабызга кирген. Ошондой эле биздин ошол шаарыбыздан алыскы аймакта турган участкалардан маршруттук каттамдарды түзүү дагы жана элге жүргүнчүлөрүбүзгө шарттарды түзүп маршруттук каттамдарды түзүү биздин планыбызда каралган. Ошондой эле биздин мына Өзбекстан Республикасынан биздин Кадамжай шаарыбызга бир айыл кошулуп отурат. Аны билесиздер, Кара Жантак айылы. Ал жактын инфраструктурасын өнүктүрүп, ошол шаардык деңгээлге көтөрүп, ошол шаардык бюджеттен көңүл буруу каралган биздин программабызда. Жана ошондой эле шаарыбызда гос имуществонун балансында турган бир топ объектилер бар. Буга чейин бүтпөй калган жана иштелбей жаткан объектилерди муниципалдык менчикке алып, ошол жерлерди натыйжалуу пайдалануу биздин программабызга эң башкы ниеттери жана максаттары болуп эсептелет. Убагында ошол жеке менчиктерге өтүп кеткен, жеке жактарга өтүп кеткен бир топ объектилерди кайтарып, аны ошол биздин мамлекетибиздин балансына, мэриянын муниципалдык баланска өткөрүп, натыйжалуу пайдалануу биздин программабызга каралган. Жана ошондой эле суу түтүктөрүнү, саркынды сууларды, канализацияларды жаңылоо жана ал жок жерлерге жаңы долбоорлорду иштеп чыгып, долбоорлордун артынан ошол канализация маселелерин дагы чечүү биз үчүн башкы милдеттерибиздин бири. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдө жылуулук системасыны жана электрик энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн дагы биздин партия негизги милдеттери болуп эсептелет. Эң негизгиси биздин партия жаштардан түзүлгөн. Биздин партияда эң негизги дагы милдеттерибиз ар бир биз чыгарган токтомдор болбосун, ар бир ошол жергиликтүү кеңештердин депутаты биз чыгарган чечимдер, токтомдор бул коомчулук менен кабарлоо, коомчулукка маалымат берүү, коомчулук эл менен эсептешүү бул биздин эң башкы ниетибиз. Себеби буга чейинки өзүңүздөр билесиздер, мына өзүңүздөргө суроо салайын, кайсыл токтомду, кайсыл жерлерди, кайсыл чечимдерди билесиздер буга чейинки жергиликтүү кеңештин депутаттарын чыгарган. Албетте көпчүлүгүбүз эли алдан кабарсыз калат. Ошондуктан биз ар бир чыгарган чечимдерибиз, токтомдорубуз, кылган иштерибиз ар дайым эл менен тыгыз байланышта болуп, элди кабарлап, эл менен эсептешип иш тутабыз.
ошондой эле ушул биздин Кадамжай шаарыбыздагы бюджетти туура бөлүштүрүү жана аткаруу бийлигин, мэриянын иш пландарын бекитип, аларды аягына чыгууну көзөмөлдөө биздин эң негизги принциптерибиз болуп эсептелет. Биздин команда жаштар, биз негизги максатыбыз шаардык кеңешке барып бизнесибизди коргоп же өткөрүп алган жерибизди же бизнесибизди коргоо үчүн эмес, биз иштеп берели, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылалы, шаарыбызды өнүктүрөлү, өстүрөлү деген гана ниетте кетип атабыз. Билесиздер, шаардык кеңеште эч кандай акы, маяна төлөп бербейт. Биз элге кызмат кылалы деп баратабыз. Ошондуктан урматтуу Кадамжай шаарынын тургундары, туура чечим кабыл аласыздар деп биз ишенебиз. Иштей турган жаңы жаштардан түзүлгөн, ушул жаңылардан түзүлгөн ушул жаңы Кыргызстан саясий партиясыны колдоо бересиздер деп мен толук ишенем сиздерден. Эң негизгиси 17 ноябрь күнү шайлоого катышыңыздар, келиңиздер, өзүңүздөрдүн тандооңуздарды, өзүңүздөрдүн укуктарыңыздарды аткарып, ошол жерден шайлоого катышып, активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүңүздөр. Жаңы дем, жаңы күч, жаңы Кыргызстан саясий партиясы, Кадамжай шаары номер 6. Шайлаңыздар, адашпайсыздар.